Чоң жолдун жээгинен 1 гектар 80 соток болгон айдоо жери сатылат туугандар. Жайгашкан жери Машине базардан бир аз эле батышты карай жүрөсүздөр. Сол тарапты карай келсеңиздер, ушул Солта ата ордосун көрүп аласыздар, ошонун бет маңдайы болуп калат туугандар. Бишкек шаарынан келип атканда оң тарапта жайгашкан. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр жана бул видеону жоготуп албайын десеңиздер, лайктан басып сактап алыңыздар. Ээсинин номери видеонун жүрүшүндө сөз менен айтылат. Инстаграмдан көрүп аткан болсоңуздар, описанияда жазылып турат туугандар. Так, мынакей бул айдоо жердин көчү тарабы. Машине базардан батышты карай келесиздер, оң тарапта мынакей мондай Жыламыш деген дарыяны көрөсүздөр, өтсөңүздөр эле мына ушул айдоо жер. Бул жагында Солто ата ордосу, өтүп кетсеңиздер Маловоднаянын повороты болуп калат туугандар. Анан аянты 1 гектар 80 соток, фактически туугандар андан деле көбүрөөк экен. Көчө тарабы 50 метр туугандар, бул тарапка чейин. Узуну болсо 396 метр экен туугандар. Так, дагы эмне маалымат, бул көпүнчө билесиздер, Ош-Бишкек жолу десек деле болот туугандар. Ош-Бишкек жолу, бул жактарга Сокулук, Карабалта, Беловодский жолу десек деле болот туугандар. Анан суу бар экен туугандар. Быйылкы жылга арпа себилиптир бул жака. Быйылкы жылга арпа себилген. Анан могу жакта жаңы салынып жаткан ипподром деле жакын болуп калат туугандар. Азыр могу орто ченини барып да көргөзөм. Бул жакта жаңы салынып жаткан ипподром дагы жакын. Документтери боюнча айтсак, жашыл китеби бар экен. Жашыл китеби бар. И бул айдоо жери келечекте, айдоо жер ээси келечекте бул жерге заправка салайын деген да планы болгон экен туугандар. Бул кошуна автобаза кылган учуру. Так, андан ары мына чек-аралар көрүп турасыздар, байкалып эле турат. Ушул айдалган жердин баары. Мен айдоо жердин орто ченинде турам туугандар. Мына бергел айдоо жер бир аз бери карай чоңойот экен жана бул жагы жол. Сиздер өйдө тараптан тиги чоң жолдон кирсеңиздер да болот, же болбосо мына бул жак менен бул жолдон да кирсеңиздер болот. Анан жаңы салынып жаткан ипподром мынакей алдагы жакын эле болуп калат. Бул айдоо жерге ошондой эле катарында бир аз батышыракта айдоо жери жайгашкан. Ушул жер ээсинин атында экен документи. Баасы болсо $95,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери 0505 53 57 61. 0505 53 57 61. Дагы эмне маалымат? Звонок сүйлөшүп көрүңүздөр. Жана ушундай биринчи линиядан чоң көчөнүн жээгинен жер издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.